балаңыз миллионер болсын, бай болсын, елдің алды болсын десеңіз, балаңызға бұл 5 кітапты оқытыңыз. Біріншісіне башталғыч инвестор Гейл Карлес. Бұл кітапта инвестиция 1 миллионы қантып қармап қалу, қандай баю, жаш баланың миесін өстіреді айтар. Барлық жері хикматтуу, өтө сырдуу, жакшы нерселер менен жазылган, аракет кылган. Бул жерде автор балдардын ички жан дүйнөсүгө кирип, кайра сыртка алып чыгып, ошону кайра өзүнө урганга аракет кылган. Иш аракеттин өжөрлүкүн, ичиндеги нерселерди алып чыгып, кайра өзүгө урганга аракет кылган. Ал эми экинчиси сенин акчаң. Бейли жери, акча маселеси. Апаң акча береби, атаң акча береби, бир чипачипти ал деп жеп береби. Мисалы үчүн балаңыз менен магазинге барсаңыз, балаңыз каалаган нерсени ала берет. Неге? Шотту атам төлөйт дейт да. Эгерде сиз магазинге жетер жетпес же үйдөн эле муну сага 100 сом деп туруп берсеңиз, бала ойлонушту баштайт. Эсеп өзүнө башка өтүп калат да. Магазинге барам, 100 сомго, 10 сомго мындай алам, 10 сомго чипачип алам, 10 сомго дагы курут алам деп өзүнүн өз эсебин чыгара баштайт. Айтор сиз жаштыгынан өзүнүн мээсин өзүнүн иштеткенге, өзүнүн өзү инвестор кылып атасыз да. Ал эми 3-чү китеп сенин 1 миллионуң. Ал эми 4-чү китеп 3 жаштан кийинкеч. Бул китепти сөзсүз түрдө же окуп бериңиз, же окутуңуз, айтор үйрөтүңүз. 3 жаштан кийинкеч. Урматтуу мекендештерим, аталар мисалы балбандарды, батырларды карасаңыз, көлдөрдү каратып, жаратылышты каратып, баласын тизесине отургузуп алып, мынтип өткөн жоомарт адамдарды айтып берет да. Мен жээндериме жолуккан учурда мынтип тиземе коюп алып, батырларды, эр азаматтарды айтып берем. Баягы жаш бала Вандам менен дагы урушамын деп калат да. Ушунчалык дух алып калат. Барлык нерсеге даяр болуп калат. Ошол калыптарды дайым куюп барыш керек да. Бир жолу эмес, 2 жолу эмес, ар дайым куюп барыш керек. Бүгүн балдардын жан дүйнөсү ачка, руханияты ачка, бирок курсагы ток, кийими бар болуп атат да. Ата-эне тарбия бердим деп, курсагын тойдурушту, кийимге чалып беришти гана түшүнүп калды да. Балада мекен сезимин бере албай атабыз. Мекенди сүйүү, дин деген түшүнүктөрдү бере албай атат ата-эне бүгүн. Эмне үчүн? Ата-эненин себеби өзүндө жок болот да бул нерсе. Ошон үчүн карыялар үйү толуп атат. Ошон үчүн энесин кордогондор көбөйүп атат. Энесин сөккөндөр көбөйүп атат. Кече күбө болуп атабыз. Биздин алдыбызда айтып атат. Мен сени төрөп чоңойтконмун, апаңа андай мамиле кылба деп апасы баласына айтып атат. Баласы болсо не деп атат? Сен төрөп башка жерге таштап койгондо башка байрак үй биле мени багып алат эле деп атат да. Ушул дагы сөзбү? Ал эми 5-чи китеп, урматтуу мекендешим, бул китептердин, мурдагы китептердин бир дагы пайдасы болбойт эгер бул 5-чи китепти үйрөтпөсөң. Бул Куран-ы Карим. Балаңа Куранды үйрөт, Куран ага баарын үйрөтөт дейт. Чындыгында баарын үйрөтөт. Неге дебейсизби? Себеби эч кайсы китеп бере албаган ыйман сабагын жүрөгүнө алып кирип сайып коет да Куран. Андан кийин ата-энени урматта, мекенди сүй, китептерди оку, англис тилди үйрөн, бала бардык нерсени түшүнүп калат. Бардык нерсени сүйүп калат. Куран кадимкидей түздүктүү, Куран ушундай ыйык китеп адамга кадимкидей жугат да. Касиети жугат, керемети, сезимдери жугат. Адам дагы түз болуп калат. Балаңыз дагы түз жолдо жүрсүн десеңиз, өмүрүнүн жарымы түрмөдө кетсин дебесеңиз, ичпесин, чекпесин десеңиз, адам болсун десеңиз, Куран-ы Карим. Мечиттен, Курандан, дин китептеринен коркпош керек. Дубайга барсаңыз кандай өнүгүп кеткен. Бирок ар бир көчөсүндө чоң мечиттер бар. Мечит эч качан өнүгүүнүн жолун тосуп койбойт, урматтуу мекендешим. Катарга барыңыз, толтура мечит. Мусулман мамлекеттерине карасаңыз, толтура мечити бар, Кураны бар, китеби бар, сону окуп атат. Аларды өнүгүүдөн тосуп калган нерсе жок бул нерсе. Тескерисинче өнүктүрүп атат бул нерсе. Урматтуу мекендешим, эже карындашым, сиз ыйман жолунан тосуп, башка нени бересиз балаңызга айтыңызчы. Сиз тосуп калып, нени бере аласыз анын ордуна айтыңызчы. Руханий
Аштыкты ал бала каяктан алат? Бүгүн жаштар өтө көп издеп атат руханий аштыкты. Бүгүн теологторго дүйнө жүзү өтө катуу муктач. Неге? Ата эне дагы, жакындар дагы эч ким руханий аштыкты тойдура албай атат жаштарга.